Ендігі жылы парламенттік шайлоо болот. Шайлоо процесін бардық қатысушылар үшін бірдей құқықтар қамсыз қылынады. Шайлоо ережелері бір жыл мұрда белгілі болып, андан кейін өзгермей тұрған деңгейге біз мыйзамдарды кодексте жеткізу керек. Зарар болған мыйзамдар алдын ала қабылданып, жалпыға маалым болады. Бардық партиялар ойын ережелерін алдын ала біліп, тең атаандаштықтың шартында шайлауға қатысады. Өзгөчө айта кетчү жағдай, партиялық системаны өнүктүрүп, алардын арасында чыныгы саясий атаандаштыкты орнотпойун, парламенттик демократияны өнүктүрө албайбыз деп баса белгилегим келет. Партиялардын ичинде демократия орногондо гана өлкөдө демократия, парламент демократия калыптанат. Биз азырынча программа, идеяларды эмес, лидерлик умтулган саясатчылардын таймашы басымдуулук кылууда. Коомубузда жаңы саясий маданиятты калыптандыруу заралдыгы бушуп жетилди. Баарыбыз Кыргызстанда ошол саясий маданияттын калыптанышы үчүн аракеттенели. Саясий партиялар жөнүндө мыйзамдарды биз да карап чыгышыбыз керек. Буюрса, биздин республикада жеке талаштарды эмес, өлкөнүн өнүгүшү үчүн идеялардын талашын жараткан, башкалар суттанган демократия мамлекет болот деп ишенем. Урматтуу мекендештерим, биз үчүн акпейил кемеңгер элибиздин колдоосу баарынан кымбат. Жерибиздин тынчтык, журт биримдигинен өткөн дөөлөт жок. Ак эмгектин акыбети дайыма кайтат. Ошондуктан эч бир кыйынчылыкка карабай иштей беребиз. Максаттарыбызга жетүү оңой болбойт, тоскоолдуктар аз эмес. Коррупцияга малынгандардын саботажы, айрым саясий күчтөрдүн каршылыгы болууда. Уюшкан кылмыштуу, кландык мафиянын коррупциялык иштери өлкөгө чоң залалын тийгизди. Бул коомчулук үчүн белгилүү болуп калды. Мамлекеттик белчесинен карызга батырган уурулукту жашыруу үчүн актанууга өтүштү. Ал калпты жарыялап, элдин оюн башкага бурууда. Баса белгилеп айта кетейин, бардыгы мыйзам алдында бирдей. Эч кандай ультиматум тили кабыл алынбайт. Эч качан ультиматум тили кабыл алынбайт. Элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат. Мәселенин бардыгы мыйзам таласында гана чечилет. Урматтуу мекендештерим, мамлекет түшүнүктөр менен эмес, мыйзам чегинде жашаш керек. Мамлекет органдар тигил же бул топтун кысымы негизинде эмес, мыйзамдын чегинде иштейт. Кудай буйруган, элдин ишенген президенттик милдетимди мамлекет оңдоого баса белгилеп айтам, оңдоого жумшайм. Мындан башка менин милдетим дагы, карызым дагы, жашоомдун маңызы дагы жок. Менин бир гана Кудайдын алдында, элдин алдында гана карызым бар. Башка менин эч кимден карызым жок. Жүрүш топко кызмат кылам, алардын кызыкчылыгын коргойм, уурулугун жашырам деп мен убада берген эмесмин. Мен элдик президент болом деп элге убада бергем. Ел арасынан чыктым, ел ичинде таза билим, ийгиликтер менен калууну максат кылам. Саясатта акыркы 25 жылдан берки иш аракетин кылган эмгегим таза, мага жалган жала жукпайт. Апрель окуялары, июнь коголамдуу күндөрүн өз башымдан өткөрдүм. Мамлекеттеги тынчтыктын, элдин ынтымагынын баасын, баркын абдан жакшы билем. Ошондуктан коомдун тынчтыгын бузуп, элди бөлүп жарам дегендерге өлкө президент катары мен эч качан жол бербейм. Биздин мамлекетте мыйзам сакталат, мыйзам чегинде иш алып барылат. Урматтуу депутаттар, мамлекет өнүктүрүү, элдин жашоосун жакшыртуу, дүйнөлүк аренада татыктуу орунду ээлөө деген максаттарыбызга жетүү үчүн бийлик бутактарынын бир какта иштеши зарыл. Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу сот бийлигинин негизги милдети. Өкмөт, укук коргоо органдары, прокуратура бул реформаны жигердүү колдошу керек.
элдин турмушун жакшыртуу, милдеттерин аткаруу үчүн өкмөттүн тынбаган аракети талап кылынат. Бул иштин баары Жогорку Кеңештин колдоосу болбосо ийгиликке жетпейт, урматтуу депутаттар. Бул иштерге сөзсүз Жогорку Кеңештин колдоосу абдан керек болот. Реформалар ошондой эле жалпы коомдун саясий партиялардын, жарандык коомдун колдоосуна муктаж. Асыл максаттарыбызга жетүү үчүн коомдун тынчтыгы, элдин биримдиги керек. Эл үчүн, жалпы журт үчүн жасап жаткан иштерибиздин ийгилиги болсун. Эгемендиктин баркын жогору баалап, урпактарыбыз сыймыктануу менен жашап иштей турган өлкөнү түптөйлү. Элибизде ынтымак, жергебизде тынчтык болсун. Кыргызстаныбызды жараткан өзү колдосун. Рахмат сиздерге.